Катталган өкүл эмес, башка ушул боюнча сиздерде кандай маалымат бар? Жалпы юридикалык маселелер боюнча партиянын официальный пресс-службасы бар. Бул жерде келген кандидаттар, партиянын кандидаттары. Кече биз ушул жерден көрүп турдук. Онлайн өтүнүчтөр чагылдырып тургунар бардык маселелерди. Бул жерде түздөн-түз борборлук шайлоо комиссиясына басмалдоо жасалды. Biz Kırgızistan Partiyası'nın kandidatları ушундай bağlıyız. Эки маселе бар. Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексинин талаптарына ылайык 61 статьясынын негизинде саат 6:00-да жабылат. Саат 18:00-да биздин өкүл ушул борбор шайлоо комиссиясынын имаратынын ичинде болот. Бул бир саат 00:00-да эшиктер жабылып атат. Биздин өкүл киргенден кийин анын артынан дагы калган партиялар да келет. Бул бир. Экинчиден биздин өкүл ушул жерде турат. Мына мекенчилерде да. Кече күнү бул жерде биз көрүп турдук. Мына бардык жерде бар. Биз маданиятты сактайлы. Бардык мыйзам таласын чечилет деген негизде күттүк. Бирок кече бир тараптуу мындай жатканда басмырлоо болду. Сиздер мазал келгенче Белоруссия менен жана башкалар менен коркутуу үркүтүүлөр да болду. Суроо берсек. Ушул жерде катышкандар видеодон карап Суроо берсек болобу? Тагын суроо берсек болобу? Эже, ага 3 журналда сиз айтып атпайсызбы, өкүл Кыргызстан партиясынын өкүлү ЦИКтин ичинде болчу. Эркек киши жүргөн. Журналда аял кишинин аты жөнү жазылып, анан колу да коюлган эмес. Кимиси өкүл ошондо. Мен силерге расмий түрдө айтам. Бул жөнүндө азыр жанагы борбор шайлоо комиссиясы тактап расмий маалыматтарды бергенче силер күтүп турушуңар керек. Неге? Силер ага чейин басмырлап, анан бөлөктөн шерактын чыгарыштын кажети жок. Менде де маалымат жанагы 3 тең болуш керек. 3 мыйзам бузуу боюнча кандай жооп бересиз? Биринчиси, саат 18:00-да эмес, 18:00-дөн 1-2 мүнөт өткөндө кирген. Бул видео эмеде далилденди. Экинчиси журнал оңдолгон. Жок, биякта баарыбыз көрдүк. Журнал оңдолгон. Экинчиси атайын представитель кол койгон эмес. 3 нарушение. Келгенин токтоп кол койбогондон кийин жараксыз. Келгени дагы жараксыз. Жабылган эмес. Кыргызстан партиясынын өкүлү ичинде болгон. Биздин партиядан кийин дагы башка өкүлдөр кирип атпайбы? Эмне үчүн аны айтпайсыңар? колу жок болот атпайбы өкүлдүнчү? Ошол кайсы партиялар кирип атат? Кайсылап Биз кетпейсизби? мыйзамга таянабыз. Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексинин 61 статьясынын негизинде Кол коюлуш керек. Ошол статьяга жооп бербейт. ошондой норманы көрсөтүп бергиле бизге. Сиздерден кийин кайсы партия киргенин көрдүңүздөр, айтыңыздар да. Фактысын я. Биз мыйзамдуу норманы айтып атабыз. Силер процедураны силер чечпейсиңер бул жердечи. Мыйзамдуу норманы айтыш керек. Андай болуш керек, мындай болуш керек. Журнал бөлүш керек. Подтверждение где ваше партия? Подтверждение барбы? Подтверждение Биз ошондуктан талантпайга. Каралабастан мен силерден суранам. Мыйзамды сыйласак бардыгыбызчы. Баарын тең укуктук бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Бардыгына бирдей мамиле жасалыш керек. Подтверждениени көрсөңүз көрсөтөм. Аны көрсөтөбүз. Биз дагы келип азыр документтерди биз дагы ошол силер менен чоң отуруп бул жерден сурайбыз деп келип атабыз. Эмне үчүн кече күнү бул жерде анча-мынча макул биз келбедик. Маданият укуктап. Эмнеге келбедиңер? Кече күнү бул жерден маалымат каражаттары башка көпчүлүгү ошондой эле кээ партиялардын өкүлдөрү келип алып бул жерден бир тараптуу маселени чыгарып. Кыргызстан партиянын кандидаттары Кече күнү көрдүңөр, басмырлоо жасалды. Талантпайга. Просто видеону талап кылды да. Талантпайга. видеодо жазылган да. Глеб, я как вот расмий тилде айтсам болобу, знаете, я тоже кандидат от партии Кыргызстан, вы меня прекрасно знаете, я являюсь президентом Ассоциации рынка сфер услуг Кыргызстана. Я вас уважаю как гражданские активисты, молодым у нас дорога, молодым у нас почет, Телек, ты прекрасно знаешь об этом. Но мне было настолько обидно вчера, я смотрела, я хотела, конечно, приехать, но было обидно, вот гражданские активисты, идет реформа, впереди, да? У вас было настолько давление председателя ЦИК, настолько она культурно это отвечала, и вы не давали возможность дать человеку ответить. Наш представитель, наш свой же кандидат четко на Айтыперви, он сказал, что 18:00 представитель ЦИК сказал, что дверь закрылась.
И не 18:10, не 18:01 никого не было, телек. У нас есть видеозапись. Подождите. Ну давайте видеозапись. Вы говорили это смотрели спонтанно. Поэтому я всех вас призываю, гражданских активистов, если вы хотите реформы, не надо начинать реформу с вот таких искаженной информации. Мне кажется, давление час-два часа ночи на председателя ЦИК, я с вашей стороны, я считаю, как человек, который защищает интересы. Потому что мне было очень обидно, что гражданские активисты, все-таки она, во-первых, как председатель ЦИК, вы мне задали вопрос, я вам отвечаю. Вот сейчас вы тоже все, извините, я не хочу вас это обидеть, да, я, наверное, воздержусь, потому что у вас столько будет бури эмоций. Но вчера давление на ЦИК было мощное. Вы не давали ей слова. Вы начинали говорить, ребята, Кыргызстан – это наша страна. Вы хотите жить в нам цивилизованном государстве, и ваш среди гражданский активист говорит о Беларуси. Почему это вы говорите преждевременно? Вам ЦИК отвечает о том, от того, что у нас выборы происходят честно, прозрачно, из-за этого идут подкуп избирателей. Из-за этого вы, все гражданские активисты, зашли в ЦИК, да? И вели себя как хотели. Вот это меня очень обидело. Во-первых, я как гражданский активист, ребята, вопрос. Вы мне задаете, я до конца. Вы вчера говорили 2 часа, давайте я до конца скажу. И призываю телек. Мен балдар. Балдар. Барыбыз бир жер Кыргызстанда жашап атабыз. Барыбызга таза эме керек, выбор, мыйзам, эми мондай баарын деген преждевременно. Жана Беларусь айтканды призывать митингге, я думаю, это преждевременно. Кече Беларусидан коркпойсуңар деп айттыңыз. Этого нельзя делать. Выборларды. Теперь, обращаясь, молодые кандидаты от разных партий, которые вы вчера были, вы всегда можете оказаться в такой атмосфере, как было вчера. Поэтому я вас всех призываю к порядочности, пониманию, взаимопониманию. Как бы ни было, я понимаю, что это борьба. Я понимаю, пусть это будет борьба чистая, прозрачная. Если вы можете отказывать, вы можете отставить свои интересы, являясь кандидатом от партии Кыргызстан, я тоже имею право отстаивать свои интересы. Вопрос можно? Можно. Талант Пакел, версек было? Единственное, чего мы хотели, это верховенство закона. Это верховенство закона. Да. Закон был нарушен. Закон был нарушен. Как был он нарушен? Вот, вы не успели до 18:00 получить подтверждение о том, что вот эти документы к вам пришли. У вас есть сейчас подтверждение на руках? Отвечаю. Этот вопрос зададите ЦИК. Если я буду говорить о том, что наши представители были здесь, вы нам не верите, пожалуйста, пусть ЦИК выйдет и скажет, в 18:00 были двери закрыты, и все камеры говорили об этом. Все? Есть только один вопрос. Да. Есть подтверждение о получении документов со стороны ЦИКа? Покажите. Покажите, я посмотрю. Покажите. Викентиль, можно попросить это? У вас есть там документы? Что, какие документы? Талант Мырза, суро. Попросите там. Видеозаписти талап кылуу бул давление болуп саналабы? Я являюсь кандидатом, поэтому можно я тоже скажу? Можно я тоже скажу? Пойдемте на улицу. Ешке читайте. Балдар, давайте ешке читайте. Жарко здесь очень. Давайте вместе тогда. Давайте честно, порядочно бороться, тем более. Приглашайте представителей Давайте, не партии будем. нашей, чтобы вместе мы могли обсудить это. Давайте. Телег, я призываю к тебе, я тебя уважаю как представителя. Давайте берем за Свиляйна. Она Свиляйна чумонда давление головала. Свиляйна кандидат в менеджер. Давление очень Телег, я вот желаю тебе удачи. Член, воздержитесь. Давайте информацию посмотрим за. Тебя тоже уважаю. Видеозаписи талап кылуу давление. Ну давай, зачем это нужно? Сейдилерден кандидат болом, мен де. Давление, видеозаписи талап кылуу давление эмес да. Да. Я не полномочия представителя. Я говорю, вашего полномочия. Вы не знаете об этом. Вы говорите, не знаете. Телег, не надо. Зачем? Там не было просто. Не надо говорить о том, что вы зачем это говорите. Вы опровергаете то, что было на камере. Үч нарушение, 3 нарушение.
вопрос, Эрдике. Эже, доказанные 3 нарушения. Ребята, я вами горжусь, но вчерашнее ваше поведение, Тилек, желает лучшего. Я думаю, Поверьте. если мы говорим нормально, Ну давайте, вы на меня не нападаете. талап кылган бул деген Давайте спустимся, ребята, давайте. Давайте чуть-чуть. Эмоциональнее, чем нужно было. Мы это понимаем, мы это осознаем. Спасибо, что Но осознаете. почему так было? Потому что здесь собралась молодежь. За все это время у нас появилось такое недоверие к власти и к власти имущим, что мы были вынуждены общаться именно на таком тоне и требовать прозрачности. Молодцы, ребята, что вы признали, что вчерашнее ваше Талап поведение бер. желает лучшего. Я желаю всем ребятам, кандидатам молодым, реформа, там, Бирбол, шел разговор, Атамикен, особенно Тилек. Ты будущее Кыргызстана. Я за то, чтобы ты был впереди. Нет, я хочу, чтобы вы прошли. Я хочу, чтобы такие ребята молодые были там. Но давайте с самого начала, когда мы проводим эту работу, Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү көп келип жиналып. жашнакай мамиле кылалы. Evet, yaptı. Момда келип алып, извиняюсь, мен азыр көршүм десем таарынасыңар, кечечи. Мне было стыдно за вас, ребята. Мамиле деген Вы давайте. давайте. Мыйзамдуулук деген башка нерсе. Я с Тилеком разговариваю, мен сизге вопрос берген жок, мен ушул киши менен белорус деп сүйлөп атасыз, мен сүйлөгөм. Я хочу. Бул эже мен сүйлөшүп бүттүк уже. Башка мен бүтпөйдүк. Эже мен сүйлөшүп эле болдум уже. Призываю. Белоруссия деген Ясно. сөздү айтпагыла. Митинг деген болбосун, андай Эже болбосун. рахмат, маек Не бергениңизге. керек бар, зачем? Давайте. Ну, конечно, вы же начали планировать Беларусь. У меня душа болит. Кыргызстан уже не выдержит третьей революции. Достаточно? И мне керек бар анда. Андай революциялар болбосун, силер андай кадамдарга Не барбагыла. призывайте, Алтыным, не призывайте. Не Ай, призывайте. өлө добродон. Давайте спокойствие болсын, ынтымак болсын. Закон чегинде болсын. Жака Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү жыйналып келишип аябай көп экен. Я понимаю, Чындыкты талап кылгандар бияка келди эле. Саламатсызбы эже? Жакшы, өзүңүз. Экиде. Да, очень приятно. Дамира Золотарина, да. Давление, жасабаңыздар Кече күнү бүт видео запись онлайн барып көрүп турдум. Кечиресиз, мен мындай маселе болуп атты, азыр тек отурсам, Эгерде биз кылмыш иш кылсак, айтпадык десеңер, эгерде кылмыш иш кылсак, МВД, прокуратура келип бизге иш козгосун. Ал экинчи маселе. Бирок силер сот эмессиңер, силер милиция эмессиңер. вот ошондой суроону мен санада берем. Ошондой. Жок, Бир тараптуу кылбагыла, чечим чыгарбагыла. Борборлук шайлоо комиссия үчүн бул жерде чечим чыгарып алып давление жасабагыла. Жок, Мыйзамдуу чечимди чыгарыш керек. Азыр мыйзам жөнүндө биздин өкүл ушул жерде саат 18:00 ичинде болгон, өкүлү ушул жерде болгон. Калганын борборлук шайлоо комиссия өзү чечим чыгарыш керек. Анан кече кол чаап, ышкырып, журналдакында келип алып, бул эч кимге утурган келбейт. бир болдон өкүлү болгон эмес. Биякта мыйзамдуу жөнүндө сөз болуп атпайсызбы? Уксаңыз, эң маанилүү маселе. Эмне үчүн мына 61 статьяда жазылып турат да, ар бир саясий партиянын өкүлү, полномоченный представители келиш керек. Бирок журналда башка эженин аты жазылып турат. Ал эми ичинде болсо Кыргызстан саясий партиянын башка өкүлү жүрөт. Бул деген нарушение же нарушение эмеспи? Сиздин жеке позицияңыз. Де юре, де факто. Биздин саат 6-га чейин бул жерде өкүлдөр турат. Де факто ичинде документтер тапшыруу жүрөт. Жок, кандай? Жок, так суроо болуп атат. Ондай документиңиз барбы сизде? Расмий биздин партиянын өкүлдөрү алып келип көрсөтөт, азыр бул жака тапшырды. Бул кайсы партияныкы? Кой туруңуздар. Мына бул жерде астында мына убакыты минутасы менен сааты менен убактысы жазылып турат да. Бул ушул убакыт негизи жазалат. 18:00 чейин, то есть 17:59 деп жазылса, анда бизде суроо болбойт да. 14:56 бирок булар деген Бардык текшерүү документтери бар. Расмий Көрсөтпөйсүздөр. борборлук шайлоо комиссиясынын чечимин күтүш керек. Анан эгерде бирдемкени Жок, БШКда эмес, партиянын өзүндө болот да андай документ. Отуруш керек. Кече биздин Бул өкүлдөр жок. документ Бир тараптуу чыгып алып туруп, массалык маалымат каражат алгандай сөздөр. Бул документ 18:00 чейин силердин өкүлүңөр алып калыш керек болчу. Эгерде албаса, значит катталган жок.
бул жөн эле ушул мыйзамдын Жоқ, мына мен түсіндіріп берейінші мына мол жақта деген 14.56 деген бұл жоқ болчу деген сөздү айтқыңыз келип жоқ отырсаңыз байке Кече видео камерадан көрүп атпайсыңар. Алдыңарда мындайды подтверждение барбы? мол жақта Бардык документтер бар, тапшырылган. Борбор шайлоо Аны эми сиз тийиштүү органдар көрсөтөт, сизге көрсөтөбү? Баары салып келип атат. Сиз неге сизге көрсөтүш керек? Деген биякта мыйзамдар Тура катышсаңар, шайлоого катышсаңар ачык айкын катышкыла. Экинчиден, эл берет мандатты, партияны да өткүзгөн эл чечет. Силерге келип алып туруп, элге чейин берген чыгарып алып, конституциялык мыйзам чечет. буга укуктуу органдар бар. Чечим Конституциялык чыгарат. мыйзам чечет. Анын чегинде шайлоо барсаңар, эл деле шайлоо комиссия мыйзамдуу барсаңар, Баке, биякта бир партия келген жок. Биякта болгон партиялар Болгон эмес 5 эле партия, жана өзүңүз айтып атасыз, менде видео. Андан тышкары дагы азыр келип атат. Мына өкүлдөрү, башкалардын келип атышат. 5 партиянын мүчөлөрү биякта мыйзамдын чегинде биз маалыматтарды беребиз. жанакы аракетиңерди контролдоп алыңыз. Кече күнү мыйзамдын талаасынан чыкпагыла, ошону сурайм. Биз чыккан жок. Силер чыгып кеттиңер. Кече күнү бир тараптуу басмырлоо болду деп биз расмий түрдө Ал силердин айта алабыз. бир тараптын Анткени видео запистер бар. Кече Белоруссияга чейин жанакы бышкырып, мына сен туруп турар кандай вопросторду бердиң. Сен кандидатсың. Кандидат телефонун көтөрүп алып бүгүн жүрөсүң, уялбастан. Суроо берген болбойбу? Эмнеге уялып? Сен бүгүнкү күнү эң болсо элге барышың керек. Эл берет Мыйзамдуулукту талап кылып атам байке. Мыйзамдуулуктун мыйзамдык болсо анда полча бышкырып жанагы провокация алып. Жок, Тилек провокация кылган жок. Силер кылып атасыңар провокацияны. Силер кылып атасыңар. Бизде укугубуз жокпу? Мен тартып алайынчымы журналистпен? Өткөрө жок. Мыйзам чегинде болгон жок. Күч нарушение болду Кыргызстан партиясы. Биякта Кыргызстандын партиясынын өкүлдөрү келип провокация уюштуруп атат. Текшерсин де, сен далилдемек. Эл талап кылып атпайбы? Эл талап кылып атат. Мына биз, мен эл эмесмин. Ким сен бизди текшергенге? Мен да талап кылып атпайм. Анда мен да талап кылып атам. Мен да элмин. Анда кылып талап кылат. Ашыкча сөзүн кереги жок. Уруш болбош үчүн мына көрдүңөр талаш тартыш. Биз маданиятты сактап атабыз. Борбор шайлоо комиссия өзүнүн чечимин чыгарсын. Макулдуу бир эле барбы? провокация кылып атышат Кыргызстан партиясы. Мекенчил. Булар кагасын көрсөтө албайт дагы. Кагазы жок болсо татталган жок. Хата үйүнү. Ким менен ким сүйлөштү азыр? Талат Мамытов менен Тилек Токтогул. Бул жерде Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү келип, көчөкү активисттерди, көчөкү бир нече партиянын өкүлдөрүн айыптады, күнөөлөдү. Айтам. Кандай иштер жакшы? Assalamualaikum, Pak Marpagianis. Калган канча 13 партиянын чыгышына кетет. Деп анда эмес. Жанагы подтверждение алдым, алган жок. Ошол эле. Алса анда маселе өткөн күндө анда революция кылабыз биз. Туура эмес эмне? Таза шайлоо дейбиз. Кана таза шайлоо ушул го.
туура эмес маалыматтарды берип, туура эмес документацияларды берип аткан күндө деле алар Жакта силер килдикишпегиле ушка өзү чечет деп Талант Мамытов Кеңешбек Дүйшөбаев дагы Кыргызстан партиясында экен.